Мээримдүү жана ырайымдуу жараткан Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, инелер, жалпы Москва жеринде убактылуу иштеп жүргөн мигрант бир туугандарым. Жараткан Аллах Тааланын сыноозу экен башыбызга оор жоготуу күн келди. Кече 23 август күнү биздин мекендештерибиз, каза болгон мекендештерибиз өзүбүздүн мекенге келип, ушул жерде жаназасы окулуп, акыркы 2 метрлүү үйүнө жаткырылды. Жараткан Кудай алардын ошол жаткан жерин бейиштин төрүнөн берсин. Кабырларын нурга толзун. Жакындарына жараткан Аллах Таала сабыр берсин, күч-кубат берсин. Албетте, кабыргабыз кайышпай койбойт. Биз күйгөнүбүз үчүн, сүйгөнүбүз үчүн, ушул мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн кээ бирөөлөр уктап оозуна талкан салып, өзүн жылдыз сезип асманда басып алгандыгын кесепетинен бизге ошогон кашеки бир блогерлер, жөнөкөй бир бүрчөктө жүргөн блогерлер чыгып сүйлөгөнгө аргасыз болуп атабыз. Элибиз менен ушул кайгы болобу, кубаныч болобу бөлүшүп атабыз. Анткени бүгүн технологиянын заманында эли журтубузга жок дегенде ушул интернетибиз аркылуу кызматыбызды кылайлы. Калыс. Өзүбүздү жылдыз болуш үчүн эмес, өзүбүздү жылдыз сезиш үчүн эмес, өзүбүздү бир асмандагы адам кылып жашаш үчүн эмес, жөн эле ошол элдин арасында жүргөн кашеки бир ул катары, блогер катары сиздер менен ушул коомчулугубузда болгон окуяларды бөлүшүп турабыз. Түшүнгөн пенделер үчүн бул пайда. Түшүнбөгөн кээ бир акмактар үчүн бул туура эмес деп түшүнүшөт экен. Эми алардын ойлору менен талашып тартышып отурганга бизде убакыт жок туугандар. Мен айтайын деген туугандар, ушул Москва жеринде убактылуу иштеп жүргөн биздин мигрант бир туугандарыбыздын жашоо шарттарын бүгүн ушул кырсык болгонго чейин, ушунча биздин мекендеш бир туугандарыбыз каза болгонго чейин туугандар, ушул маселени тезирээк сүйлөшүп, тезирээк чечип койсо болот беле десе, болот эле туугандар, болот эле. Элчиге жолугайын деп барса, элге жолукпастан качып жүргөн элчинин эмне кереги бар? Айланайындар. Ошол жерде иштеп аткан, элчиликте иштеп аткан азаматтар, ошол жерде биздин мигрант, Москвада жүргөн мигрант бир туугандарыбыздын абалы менен таанышып, алардын жашоо шартын менен таанышып, кайсы мыйзамдар аларды кыйнап атат. Мына ошолор менен сүйлөшүп, чечише албаса президентибизге жеткирип, урматтуу жетекчи, урматтуу президентибиз, ушундай абал болуп атат, келиңиз, келип сүйлөшүп кетиңиз, болбосо телефон чалыңыз деп жеткирип туруш керек элдин проблемасын биздин бийликке. Эгер түшүнсө, түшүнбөсө, кече биздин мекендеш бир туугандарыбыз Кыргызстанга узатып, ошол жерде бир туугандары ызылдап, ыйлап жүрсө, биздин элчи айымыбыз эмне кылып жүрөт? Клара Самат деген эжекебиз экен. Өзүнө окшогон бир айылчы аялдарды топтоп алып, чайлашып жүрөт туугандар. Аны биз эмне? Чайлашып, ушакташып жүрүш үчүн алып барып койдуңар беле элчиликке. Биздин элчиликке ошол мамлекеттин тилин таба ала турган, мыйзамын түшүнгөн, мындай грамотный адамды коюп койгула, эркек кишини сураныч. Эл менен жөнөкөй адам катары жолугуп, сүйлөшүп, ошол жерде мигрант бир туугандарыбыздын проблемаларын тезирээк сизге жеткизе турган, президентибизге жеткире турган адамды койгулачы. Мына эми бир туугандарыбыздан айрылдык. Кабыргабыз кайышып, өпкөбүз толуп,
өксүп турган учурубуз. Бул болгон окуялардан биз өзүбүздү мындай элге таанытып, жылдыз көрсөтүш биздин оюбузда да жок, кыялыбызда да жок туугандар. Ушул мекенибизде, элибизде эмне иш болуп аткан болсо, калыс көрсөтүп берип атабыз. Өзүбүз чыгып колубуздан келишинче түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Жакшы ишин жакшы деп атабыз. Жаман иште мындай жаман иш болуп калып атат туугандар деп айтып атабыз. Келиңиздер, ушул биздин бир туугандарыбызды, мекендеш бир туугандарыбызды мындан кийин мындай өксүтүп карап койбогулачы. Карап турбагылачы. Карап койгулачы Сураныч. Ушулардын регистрация маселесин тезирээк сүйлөшүп чечип койгулачы. Мурдагыдай эле жеңилдикте болсунчу айланып кетейин. Ушул элибиз Кыргызстанда ошол акчаны таппагандыгын кесепетинен аргасыздан ошол мамлекетке чыгып байкуштар иштешип атат. Иштеп атабыз. 3 жылдан бери миграцияда жүргөн адам катары айтып атам. Жөнөкөй бир кашеки блогер, иниңер катары айтып атам туугандар. Сураныч, тезирээк чечип койгулачы. Анчалык өксүтпөгүлөчү. Биз да Кудайга шүгүр бир күндөрү ушул пландарыбыз, максаттарыбызга жеткен күнү Кудай буйрса Кыргызстанда бир ишканаларды ачып ушул мигрант бир туугандарыбыз мамлекетибиздин бюджетине акчаны төлөп налогдон, ишканаларыбыздын ишкерлигибиздин себебинен налогторду төлөп Кыргызстаныбыздын бюджетин көтөргөнгө балким жардамыбыз тиеттир. Ушул мигрант бир туугандарыбыздын. Сураныч, тезирээк чечип бериңиздер. 3 сентябрга чейин эле сүйлөшүп чечип бериңиздер. Ал күндү карап отурбаңыздар. Урматтуу президент Садыр Жапаров, биз сизди шайлоо учурунда Москванын тизеден болгон карында элчиликтин алдында келгиле ушул инсан келсе, биздин Кыргызстаныбыз өнүгөт. Кудай буйрса Кыргызстанга барып, эркин блогер болуп, эркин жашайбыз. Эркин видеоблогтор тартып чыгарабыз. Эркин жашайбыз деп үмүттөнүп сизге чуркаганбыз. Командабыз менен иштеп бергенбиз. Аны биз мындай милдет кылбайбыз. Ушул элибиз үчүн деп ушул иштерди кылдык эле. Бирок бүгүн тезирээк ушул маселени чечип, тезирээк сүйлөшүп, тезирээк чечип бериңиздер. Анткени канча миңдеген мигрант бир тууганыбыз бүгүн уктабай атат. Чынын айтайын, уктабай атат. Ушул документ маселеси, регистрация маселеси албетте бар, бирок мурдагыдай жеңилдикте сүйлөшүп берип койсоңуздар, мурдагыдай иштеп, мурдагыдай акчасын салып, Кыргызстаныбыздын бюджетине салымын кошуп турат жок дегенде. Кудай буйрса. Каза болуп, жол кырсыгында каза болгон мекендеш бир туугандарыбызга жараткан Аллах Таала бейишинен орун берсин, жакындарына жараткан Аллах Таала сабыр берсин, күч-кубат берсин, сабыр кылыңыздар. Биздин куралыбыз, дуабыз, Куран окуп, дуа кылып, мына ошолорго жардам бере тургандар бизбиз. Жараткан Аллах Таала эли журтубузду тынч аман кылсын, калгандарын саламат кылсын, жетекчилерибизге Кудайым жүрөгүнө иман берип, мекенибизде, мамлекетибизде өнүгүү болсун. Ушул мигрант бир туугандарыбыз тезирээк ой максатына жетип, адалдан акча таап иштеп, Кыргызстандай мамлекетибизге аман эсен келип, ушул жерде өзүнчө бир ишканаларды ачып, ишкерликтерди кылып, мамлекетибизге жардам берип, эли журтубузга жардам берип, эл журтунда, тууган уругун алдында эркин ойноп күлүп жүрүшсүнчү. Ошол күндөргө тезирээк жетейличи туугандар. Сураныч. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бири-бирибизге акыбызга дуа кылайлы, жакшы күндөрдө жолугушайлы, жакшы видеоблогтордон көрүшкүнчө баарыңыздарга сабыр тилеймин, тынччылык каалаймын. Үй бүлөбүздө, мамлекетибизде дайым тынччылык болсун. Эли журтубузда, кошуналарыбызда да
tinchlik bolsun. Biz uşunu kalayız.